5 сантиметр ар бир эшиктики. Ошол жерден конвертер кылып коюп өтүп кетет спокойночу. Аркаңан келип туруп любой баса калат да, мына взятка бу жерде жатат депчи. Это биз үчүн абдан оор нерсе. Урматтуу судьялар, мына ушу ортодо адилеттүүлүк турат. Бул адилеттүүлүк, бул баасы жок адилеттүүлүк болот. Билесиңерби? Адилеттүүлүктүн баасы жок да. Бул сатылбаш керек. Силер түшүнүп атасыздар да, мен эмнени айтып атам. Биздин бир карын майды кумалак чиритет болуп, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анча-мынча ошо кумалактар кармалып атат. Жалпы сот системасынын жүзүнө көлөкө түшүрүп атышат. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Ысык Көл областына болгон иш сапарынын алкагында Караколо шаарындагы сот адилеттик үйүндө Ысык Көл областтык, Караколо шаардык жана административдик соттордун жамааттары менен жыйын өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө материалдык техникалык базаны жакшыртуу, сапаттуу кадрларды тандоо сыяктуу бир катар маселелер талкууга алынды. Төрага Медирбек Сатыев иштердин сапатына өзгөчө көңүл буруп, өз мөөнөттөрүндө кароо, адилеттүү, мыйзамдуу чечимдерди кабыл алып, жаңыча көз караш менен иштөөнү талап кылды. Урматтуу судьялар, урматтуу сот аппаратынын кызматкерлери, ар бир кадам мына процессуалдык нормалар боюнча кадамдарды мен айтып атам. Бардыгы өз учурунда кылынып туруш керек. Өз учурунда бергиле, мөөнөтүн бузбаңыздар. Ушул нерселерден көп элдерден наразычылык түшүп атат. Биз азыр мурдакы өзүбүздүн иштеп жүргөн идеологиябыздан кайтышыбыз керек. Биз жаңы идеологияга өтүшүбүз керек. Урматтуу судьялар, мына ушу ортодо адилеттүүлүк турат. Бул адилеттүүлүк, бул баасы жок адилеттүүлүк болот. Билесиңерби? Адилеттүүлүктүн баасы жок да. Бул сатылбаш керек. Силер түшүнүп атасыздар да, мен эмнени айтып атам. Биздин бир карын майды кумалак чиритет болуп, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анча-мынча ошо кумалактар кармалып атат. Жалпы сот системасынын жүзүнө көлөкө түшүрүп атышат. Биз ошондой нерселерден арылышыбыз керек. Андай түшүнүктү жок кылышыбыз керек. Мына өзүбүздүн бияктан жок кылышыбыз керек. Көлөкө түшүргөн кызматкерлер болсо, анда азыр эле арыз жазып, чын эле кете бериңиздер. Бири-бирибизди кыйнабайлы, бирибизге жакшы жаман көрүнбөйлү. Мамлекет үчүн иштейбиз, эл үчүн иштейбиз дегендер калып иштеш керек. Бул жалпы судьяларга жана аппарат кызматкерлери сиздерге тиешелүү. Бардыгыңыздарга тиешелүү. Силер түшүндүңүздөр да. Ар бир нерсени өз убагында, дресс-кодду сакташ керек. Өз убагында келиш керек. То есть тартипти сакташыбыз керек. Анан баягындай бул жерде судьялар бири-бири менен келишпестик, мындай ызычуу тополоңдор жокпу андай? Андай көрүнүш жокпу? Жок болсо. Каракол шаарындагы сот адилеттик үйү жаңы салынган, бирок андагы эшиктер менен полдун ортосунда чоң жылчыкча калтырылган. Бул судьяларга кооптуу жагдай жараткан. Анткени андан акча ыргытуу жана сот процессинен кийинки кеңешмедеги сөздөрдү тыңшоого жол ачканы айтылды. 5 сантиметр ар бир эшиктики. Ошол жерден конвертер кылып коюп өтүп кетет спокойночу. Аркаңан келип туруп любой баса калат да, мына взятка бу жерде жатат депчи. Это биз үчүн абдан оор нерсе. Биз канча жолу айттык, эми эшик. Эмне чара болду? Мен аны материал технический жакта только департаменттен эле сунуш болот. Жок, ошо сунуш. Эмне кылыш керек ошо? Двери позвонить. Порог менен эшиктин порогтору болот, мына түбүчү жанагы жасалган. Ошол порогторун алып келип кача ошону кагып плотно жабыш керек да эшиктин түбүн. Медирбек Асманович келгенден бери берип атабыз. Мындан тышкары Медирбек Асманович бул менин эмем деп кирбейт, конечно, бирок облус сотунун судьялары биз жалгыз карайбыз да судьяларны. Совещательныйларда в принципе сүйлөшпөйбүз өзү. Облус сотунун судьяларынын эшиктери дагы ачык. Стороналар келип алып, ошол жерде угуп турат, эмне жөнүндө совещаться этип атканычы. Биз ошон үчүн айтканбыз, ичине пластиктик эшик коюп бериле депчи, дополнительно, чтобы шумопоглощение болсун депчи. Совещалкадан нерселерди стороналар угуп жүрүшөт. Ал маселени тоже кайра департаментке айтканбыз. Мындай жак көрүнүшүн иштесеңер иштейли. Иштемесеңер жумады.
Төрага тийиштүү тараптарга аны тез арада жоюу тапшырмасын берди. Жакында республиканын бардык сот имараттарында жарандардан туруктуу түрдө сурамжылоо башталат. Анын негизги максаты сот кызматкерлери менен элдин ортосундагы мамилени жана иш процессин жакшыртуу болуп саналат. Бул боюнча ЮСАИДтин укук булагы долбоорунун өкүлү Назира Райымжанова толук түшүндүрмө берди. Конкретика түрдө кандай түрдө сый урмат мамиле жасалган эмес дегенде, мисалы орой мамилени белгилеп кетет, же болбосо игнорирование дегенди белгилеп кетет, же болбосо сот отурумунда мага сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берилбеди деген сөздөр болгон. Жада калса сүйлөп жаткан кезде сөзүмдү токтоткон, просто перебивали деген ответтер да болгон. Жетиштүү маалымат, канцеляриядан жетиштүү маалымат берилеби жокпу? Бул боюнча дагы маалыматты көрүнсөңүздөр болот. Андан кийин секретарь жана жардамчы соттун судьянын секретари менен жардамчысы канчалык деңгээлде ушул маалыматты көрсөтүп атат, бул боюнча да айтып кеткенбиз. И канчалык деңгээлде тараптарга укуктары жана милдеттери түшүндүрүлгөн, бул боюнча да маалымат бар бизде. Анан отношение судьи к участникам процесса. Буга чейин мисалы аппарат кызматкерлери бааланып келсе, аягында судьянын өзүнүн жеке мамилеси да бааланат бул жактачы. Айта кетсек, мындай сурамжылоо учурда Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунда, Ош областынын Ноокат райондук сотунда жана Ысык Көл областынын Тоң райондук сотунда пилоттук негизде киргизилип, жакшы натыйжа берип баштаган. Мындай сурамжылоо ыкмасы ири өлчөмдөгү каржылык чыгымдарды талап кылбайт. Болгону атайын стенд гана орнотулуп, жарандар анда телефондору менен QR код менен кирип, андагы даяр суроолорго жооп беришет. Сурамжылоонун жыйынтыгы райондук, областык жана жогорку сот жетекчилигине гана онлайн режимде жеткиликтүү болот. Ушунун баардыгы, урматтуу судьялар, сиздер үчүн жасалып аткан нерсе. Эл үчүн жасалып аткан нерсе. Биз өзүбүздүн мындай өзүбүздү күзгүдөн карагандай болушубуз керек да. Бул ошондой система. Башка кошумча толтуруңуздар жок. Баарын түшүндүңүздөрбү? Мындан ары ушундай ар бир сотто ушундай стендтерди биз жайгаштырабыз.